Салют биздин сүйүктүү досторубуз. Бүгүнкү кыскача эфирде биз абдан керектүү, абдан актуалдуу, анан өтө маанилүү теманын тереңинде сөз кылалы деп турабыз. Тактап айтканда бүгүн биздин балачак жөнүндө сөз кылалы. Бала болбогон адам жок, Биз баарыбыз төрөлгөн соң балалыктын даамдуу кезин, балалык бактылуу көзөмөлдөрүн баштан өткөрөбүз да. Мына ошол учур биздин жашообуздун түптөлүшүнө, инсан катары калыптанышыбызга кандай таасир берет, ошол жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан алыстабаңыздар. Жалгыз эмес мен, бүгүнкү биздин менин төрүмдүн коногу дейинчи психолог, коуч, тренер жана журналист Сейил Жээнбековна. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сейил айым, келиңиз өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат айтып бериңизчи. Өзүм жөнүндө эмне айтсам болот? 11 жылдык тажрыйбам бар. Дипломдуу академиялык билимге психологмун. Бүгүнкү күндө шаарыбызда Мерсимед клиникасында кардарлар менен иштешем. Андан сырткары психологиялык ар кандай сабактарды, тренингтерди кыргыз тилинде жалпак тил менен элибизге жакын түшүнүктөр менен жеткиргенге аракет кылып келатам. Ошол анан үй бүлөм бар. Өз ишимден рахат алган, өз ишимди жашоомдун миссиясы деп билген бактылуу айыммын дегендей ошо. Рахмат. Мурунку подкастта биз психосоматикалык оорулар жөнүндө сөз кылбадык белек. Ошондо Сейил айым айтып кеткен да, баардык ооруну же болбосо ошол симптомдордун белгилеп, кандай десем азыр психологиялык тил менен айтайынчы, мен медициналык тил эмес. Ошол адам менен сүйлөшүп атканда анын тамырын балачактан издейбиз деп айта кетпедиңизби, Анан демек биздин жашообузда балачак өтө маанилүү бир фундаментке салыштырып койдум мен. Биз үстүнө кандай кирпич курабыз, эмнеден кирпич курабыз деп ошол жөнүндө сөз кылгым келип атат да. Адамдын жашоосундагы балачак дегенде эле биринчи кезекте бул биздин болочоктогу жашообузга, аң сезимдүү жашообузга кандай плюстарын жана минустарын, терс жана оң таасирин тийгизет? Жана айтпадыңызбы Айнура, бул чын эле биздин балачагыбыз психологияда биздин пайдубалыбыз кийинки жашообузга сөзсүз таасир эте турган, каалайбызбы жокпу, андан качканга да болбойт да, таасир эте турган пайдубал курула турган учур бул 6 жашка чейинки баланын учуру да. Ошол учурда балдарыбыз же болбосо биз мындайча айтканда күн астында өзүбүздүн ордубузду тапканга аракет кылганбыз. Ошол учурда биз кандайдыр бир өзүбүздүн жашообуздун стили пайда болгон. Ошол учурда биздин аң сезимибизде андан ары барып көмүскө аң сезимге орногон ынанымдар, түшүнүктөр, ошол учурда эле тилекке каршы ошолордун жакшысы дагы, жаманы дагы, чындыгы дагы, калпы дагы, бизди алдыга сүрөгөнү дагы, бизди артка тартканы дагы ошол учурда эле калыптанган да. Анан эгер ошо 6 жашка чейинки фундамент менен жашай бере турган болсок, анда бүгүнкү күндө идеалдуу үй бүлө жок, идеалдуу ата эне жок, Ар кандай атмосферада, ар кандай аба ырайында, ар кандай ата эне менен чоңойгондуктан жараланбаган бала болбойт. Анан ошондуктан биз ошол фундамент менен кала берсек, бүгүнкү күндө аябай азабын тартабыз да. Көптөгөн бүгүнкү күндөгү 60, 70, 50, 40ка чыгабызбы, бүгүнкү күндөгү көйгөйүбүздүн тамыры ошол бала чагыбызда жатат. Бала чактагы жырааттарыбызда жатат да. Ошол себептен деген мен ушундай төрөлгөм, мени ата энем ушундай тарбиялаган, мен кандай болсом ошондой кабыл алгыла, мен өзгөрбөйм, мен өнүкпөйм, мен өспөйм деген бул мен ушундай жертва абалында, байкуштун ролунда жашай берем дегендикке барабар. Бул адам биринчиден өзү бактысыз болот, экинчиден элди, чөйрөсүндөгү адамдарды кыйнайт. Кыскасы бул деген аң сезимдүү жашоого умтулбаган адам, бул чоңойбогон адам, бул жашоосуна жоопкерчиликти албаган адам да. Психологиянын жакшы жери адамды аң сезимдүү абалга алып келүү. Адамды ошо балалык жарааттардан айыктыруу да. Адамдагы көмүскө сезиминде катылып жаткан жалган, артка тарткан, туура эмес, өзү жөнүндөгү, эл жөнүндөгү, деги эле коом жөнүндөгү калп ынанымдарды туура, позитивдүү, алдыга сүрөй турган ынанымдарга алмаштыруу да.
Демек, эгерде биз чоң эле жетилген, чоң эле адамдын кайсы бир минустарын, кайталанып турган минус жактарын көрсөк, демек ал ошол чоңойгон үй бүлөсүнөн ошону көрүп чыккан. Баягы кыргыз элинде уядан эмнени көрсөң учканда ушуну аласың деп коет го. Ошондой экен да демек, бул бала чакта, кайсы бир учурда бала чакта. Ооба. Кайра эле биз Кызыл бөлмө деген киного кайтпайлы. Ошол сериалды көргөн адамдар билет болуш керек. Эгер көрө элек болсо көрүп деле чыгышса болот да. Ошол жерде эсиңиздеби? Атын унутуп калдым. Баштапкы сериалдарында бир жубайлар урушуп конфликт болуп психиатрга келишет. Анан ошол жерде аялы төрөгөндөн кийин эле күйөөгө жакшы мамиле жетишпей, анан аялын уруп баштайт эмеспи? Ошол окуяны эстесеңиз, ошол жерде эгер психиатр дайыма кардарлардын бала чагына сүңгүп кирет да. Кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз эле? Үй бүлөңүздө кандай аба ырайы орун алган? Кандай бир сөз менен айтылгандагы, айтылбагандагы, кээде биздин дене тилибиз менен айтылган эмелер, ураандар орун алган, кандай баалуулуктар болгон үй бүлөдө, атаңыз кандай эле, энеңиз кандай эле деген суроолор бул жөн эле ошол психиатр любопытный болуп аткандыктан бербейт да. Анткени бүгүнкү күндөгү психологиялык абалы менен ошол бала кездеги адамдын тарыхына сары эсеп салып байланышты табат психиатр, психолог деле. Анан ошол кардарды ала турган болсок, жанагы жигит, үй бүлөлүк проблемасы болуп аткан жигит, ошо армияга барып келгичекти аны үй бүлөдө эч ким адам катары санаган эмес. Аны баалашкан эмес, аны менен эсептешкен эмес. Аны дайыма басынтып, аны дайыма мындай төмөн санап келишкен да үй бүлөдө тилекке каршы. Анан ал ошол нерсеге керек болсо армияга кетип, аскер кызматына кетип атканда да эч ким узаткан эмес. Ал жакта жүргөндө да эч ким барбайт. Аябай ыза болуп келет эмеспи? Анан келсе дагы кечээ эле, азыр эле бир сыртка чуркап кетип кайра кирип келгендей мамиле кылат го. Анан ошол жерден анын баягы чөйчөбү ачууга толуп, таарынычка толгон жигит эмне кылат? Баарын талкалап таш талканын чыгарат, бүт баарын сындырат. Ошондо гана сен барып элең деп анан ошондон баштап мени адам катары санап башташты. Ошондон баштап мен менен эсептешип башташты деп. Демек ошол кезде ал адамда кандай ынааным орноду, пайда болду. Мен качан ачууланганда гана, агрессия көрсөткөндө гана мени байкашат, мен менен эсептешет деди дагы. Анан ошондон баштап бул анын жашоосунун бир стили болуп калды да. Анан турмушка чыккандан кийин аялы дайыма ойда, баягы биринчи ысык күндөр, таттуу мамилелер, аялы дайыма сен маанилүүсүң, сени сүйөм, сен деп келет. Анан бала төрөлгөндө аялдын фокусу, көңүлү балага кеткенден кийин баягы көнүп калган жүрүм турумун жубай жетиш үчүн агрессияны көргөзө баштайт. Аялын уруп баштайт, кызганып баштайт, ачууланып баштайт. Анткени анда мен ачууланганда гана мени сүйүшөт, мен ачууланганда гана мени байкашат деген нерсе бар да. Анан ошол психиатр ошол байланышты көрсөтүп бергенден кийин ал өзүнүн жүрүм турумун коррекциялап, мындайча айтканда оңдоп баштайт. Мени байкаш үчүн, мени баалаш үчүн, мени сүйүш үчүн сөзсүз түрдө ачуулануунун кажети жок экен деп анан өзүнүн жүрүм турумунун үстүнөн иштеп баштап, анан үй бүлөдө гармония келет да. Өтө кызык. Өтө кызык. Демек, адамдын самооценка деп коебуз го, өзүнө болгон ишеними, башкалар менен мамиле кура билүүсү, өзүнө болгон баасы, жана башка ушул көптөгөн баалуулуктар ошол бала чактан эле түптөлөт экен да. Анан биз ошол бойдон дүйнөгө чыгабыз, ошол бойдон жарымыбызды табабыз. Биз мисалы адамды бийиреги көрүп, сүйлөшүп, өзгөчө жаш кыздар кандай адамга турмушка чыккың келет десе, биз санап беребиз го, мондай депчи. Анан эркектер деле, мырзалар деле мындай баардык жагынан жакшынакай, жеткилең же болбосо баардык жагынан өзгөчөлөнгөн бир кыздарга үйлөнгүсү келет го. Биз ушундай бала чагында травмированный болуп калган адамды тааный алабызбы? Тааныса болот. Негизи бала чагынан жараланган адам таарынчак, кызганчак, агрессор, абьюзер,
сөз көтөрө албаган, башкаларга орой мамиле кылган, же болбосо таптакыр эле өзүнүн сезимдерин билдире албаган. Керек болсо мага жакында эле бир адам консультацияга келди, такыр адамдын көзүн тики карай албайт экен да. Анан аны менен сүйлөшө келгенде менин көзүм такыр караган жок. Мынтип эле алып качып эле башка жакты карап эле мынтип сүйлөп атты. Анан сүйлөшө келгенде анын боль деп коет го орусча, анын жараты басымтуу, башкалардын басымтуусу, башкалардын өйдөдөн төмөн карап сүйлөгөнү, сыйлабастыгы аны өзүнөн чыгарат экен да. Анан бул сезимдер сизге кайсы жактан тааныш деген суроону бергенимде, үй бүлөдө атасы дайыма басынтып келген да. Негизи ал айтты да, эми билесиз да, эми баардык эле кыргыз үй бүлөлөрүндө басымтуу орун алганда эмчеке эле сиз жакшы эле адам болчу атам, бирок деп анан ооба мен сиздин атаңызды жамандабайм. Ар бир ата эненин сонун да жактары бар, ошол убакта эле алар өздөрү да жаралуу болгондуктан, тилекке каршы ал учурда психолог, психиатр деген болгондуктан бизге балдарга ошол жараттарын балдарга өткөрүп берген болуп атпайбы. Анан ал адам менен түшүндүк, мамиле кура албай атканын, баягы анын эмеси көйгөйү аялым менен бат бат эле урушуп атабыз, келише албай атабыз. Анан кантип мындай тынч жашоодо, гармониялуу жашоодо жашасам болот, өзүм менен иштейинчи деп келдим дегенде мен кубандым. Мындай мырзалар өтө аз антип келген. Анан себебин таптык. Демек аны аябай триггер кылган, аны өзүнөн чыгарган ошо элдердин, аялынын деги эле коллегаларын басынтып сүйлөгөнү аябай оор тиет экен да. Демек ал эмне кылыш керек? Өзүнүн ичинде психологиялык бир иммунитет пайда кылыш керек да. Мага ким кандай сүйлөбөсүн, бул менин деңгээлим эмес, бул менин проблемам эмес, бул мени сыйлабагандыктан эмес, бул ошол адамдын көйгөйү, бул ошол адамдын деңгээли, бул ошол адамдын эмоционалдык интеллектисине кабар берет деген маанайда өзүн, башкалардын сүйлөгөн сөзү өзүнүн жан дүйнөсүнүн тынчтыгынын бузулушуна жол бербеш керек да. Жогоруда сиз айта кетпедиңизби, негизи бала чакта жарат албаган бала болбойт деп, ар кандай ата эне, ар кандай үй бүлөдө чоңоебуз, ар кайсы модельдерди алып келебиз, көргөнүбүздү кылабыз да. Ошол баланын сиз айткандай баягы жан дүйнөсүн катуу жаралабаш үчүн ата эне эмне кыла алат? Бул өзүнчө бир дагы бир видео тартсак болчу да, бирок кандай болгон күндө дагы айта кетели, ар бир ата эне унутпасак да, биздин оозубуздан чыккан ар бир сөз, ар бир мамиле, ойлонбой эле кылып койгон бир кыймыл аракеттерибиз балага карата, аларга айткан, аларга коюп алган кандайдыр бир аттарыбыз, ошонун баардыгы баланын келечегине, кийинки жашоосуна, керек болсо кичинекей эле сенин колуңа келбейт, жүдөбөй артып турчу, кебетең кантесиң былтыйып деген бир сөздөрдү мындай маани бербей эле, аңдабай эле айта беребиз го, бул биздин бир адатыбыз да. Бирок ошонун баардыгы ишенип калган балаңардын өздүк баасына, өзүнө болгон ишенимине, келечекте ийгиликтүү, ийгиликсиз болушуна сөзсүз түрдө зор таасирин тийгизет. Дагы бир ушакка бир мисал келтирейинчи. Мен дагы бир кызды билем. Ал кичинекейинде аябай чоң ресторан ачып иштеткиси келет да, кыялданат. Анан мектептен да ошондой тапшырма берилип, анан ошол нерсени плакатка тартып, менюдан бери түзүп, мындай сонун бир кыялын кагазга түшүрүп, анан атасына алып келет. Баягы мындай сыймыктануу менен алып келсе, атасы сенин колуңан мындай шылдыңдап койгон да, унутуп калдым, бирок сен ушуну кыла алмак белең депчи. Анан ошол сөз элестеткиле, кичинекейинде эле мектепте окуп жүргөндө уккан сөз керек болсо бүгүнкү күнгө чейин кайсы бир учурларда жашоосуна терс таасирин тийгизип келет да. Же болбосо тийгизип келген, эгер өзү менен иштешкен болсо. Ошол себептен биздин балалык кездеги ар бир
уккан сөзүбүз бизге мындай сиңирип койгон түшүнүк наанымдар аябай зор таасирин тийгизет. Ошондуктан ата энелер сураныч. Балдарды бул дүйнөгө жаратып коюу жетишсиз да. Эми мен төрөп койдум 5 баланы деп кээде сыймыктанасы 10 баланы. Ооба, бул сон өмүр белек кылдык. Бирок ошол өмүрдү белек кылуу менен аларды келечекке инсан болуп калыптанышына кандай салым кошуп атабыз? Ичинде кандай психологиялык иммунитетти жаратып атабыз? Анын чын эле баалуу экенин көрсөтүп атабызбы? Анын чын эле бизге маанилүү адам экенин жеткирип атабызбы? Эми бала тарбиялоо темасына кирип кетет экенбиз, бирок ошентсе да ушул нерселерге көңүл бурсак. Демек, сиз айткан маселелерден улам, эгерде адам бала чакта дагы бир травманы басып өтсө, травма алса, жарата алса дагы, бирок кийин чоңойгондо ошону иштеп чыгып, ошол нерсеге карата иммунитет пайда кылса болот жана өзүнүн жашоо стилин өзгөртсө болот, Сөзсүз. Ушул нерсе менен жыйынтыктай кетейинчи сөзүмдү. Болду эми. Мен кандай болсоң ошондоймун, үмүт жок, мен өзгөрбөйм, жашоом, тагдырым талкаланды, мен бактысыз болбойм деген бул калп ынаанымдар. Үмүт дайыма бар. Адам өзгөрсө болот. Адам таптакыр түп тамырынан бери жашоосун коррекция кылса болот да. Кайсы бир ынаанымдарды алмаштырса болот, мүнөзүнүн үстүнөн иштешсе болот. Негизи мүмкүн эмес нерсе жок. Ошол себептен майлуу чегип койбойбуз жашообузга, крест койбойбуз, тек гана үтүр деп туруп улантабыз. деп туруп анан жакшы маанайда жашообузду улантабыз. Эфир учурунда, кичинекей подкаст учурунда ар бирибиз өзүбүздүн бала чактагы бир учурларыбызга саякат жасадык болуш керек да. Атам мени ушинтип эркелетчү эле, апам мени ушинтип урушчу эле деп жашообузда болгон бир фрагменттер көз алдыбыздан жүгүрүп өттү болуш керек да. Мени ушинтип берчү эле, мени мынтип берчү деп. Мисалы мени агам сенин үнүң эркектердикиндей деп доорулдап шылдыңдачу да. Анан өзүм аябай комплекс болчумун, ошону уялчумун. Бирөөлөр менен сүйлөшкөндө мен уялчумун. Анан кийин азыркы Тумар радиосуна барып, кастингден көрөйүнчү дедим да. Ошол өзүмдүк ошол ынааным менен күрөшүп бир көрүп көрөйүнчү деп барсам, сенин үнүң 1-класс деп. Анан бул эмне десем, бул ой сонун алабыз жумушка деди. Анан келип алып тембрдагы голос да. Анан келип алып таң калдым да, ушундай деди деп. Анан кийин өзүмдү ошо радио жагынан көрөйүнчү дегенде элдер ой сонун экен дегенде өзүм ишенчүмесмин да. Кантип эле деп. Бул баягы бала чактан калып калган нерсе да. Анан анысы кандай, эми бул жөнөкөй эле, эң эле мындай оорчулукту деле жаратпаган, бирок мындай жөнөкөй мисал, анысы кандай биздин жашообузда бизди бирөө шылдыңдап айтканы, туура эмес эркелеткени, кавычканын ичинде ар кандай сөздөр бизде мындай чектөөлөрдү пайда кылып коет да. Жок, мен андай кыла албайм, мен андай эмесмин деп. Анан эгерде сизде дагы ушундай көйгөй бар болсо, Сейил айымдын инстаграмда баракчасына жазсаңыз болот, катталып, жогоруда өзү айта кеткендей, жеке клиникалардын биринде кабыл аласыз. Андан тышкары психологиялык жакта дагы өзүмдү өстүрөм, өнүктүрөм, мен дагы кенен маалымат алгым келет, өзүмдүн үстүнөн иштегим келет десеңиз, ылый жакшы комментарий жазыңыз, биз сиз менен байланышканга даярбыз. Сизге болсо чоң рахмат, сонун сөздөрдү маек куруп бергениңиз үчүн. Көрүшкөнчө. Достор, баарыңыздарга кутмандуу күндүн уланышын андан ары кутмандуу маанайда уланышын каалайбыз. Кайрадан амандашканча.